Тарых сабактары. Экинчи чыгарылыш. Кризистен чыгуу. Анын жолу барбы? Постсоветтик этапта Кыргыз мамлекети кризистен чыга албай келет. Биз саясат жагынан лидерлик мамлекетке айландык. Бирок аны экономикалык ийгиликтерге ашыра алган жокпуз. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Кеп Конституцияда эмес. Анан эмнеде? Келгиле мунун түйүнүн чечип көрөлү. Кыргыз коомчулугу салттарын жана советтик баалуулуктарды карманып жашап келет. Булардын бардыгы демократиялык идеалдарга дал келбейт. Анын үстүнө алар жеке кызыкчылыктардын артыкчылыгына жана адам укуктарынын жекелик эмес, биринчи кезекте жамааттык баалуулуктарга негизделет. Бул өзгөчөлүктү этибарга албоо демократияга өтүп жаткан өлкө үчүн өлүмгө тете. А биз азыр аны сезип жатабыз. Эмне үчүн саясий трансформация жаатындагы ийгиликтер демократиянын парламенттик формасы социалдык жыргалчылыкка алып келбейт? Абал барган сайын начарлап баратат. Бул баш аламандыктын тез чыгышына себеп болду. Мунун себеби айрым нерселерди олуттуу карап баалабагандан улам. Тагыраагы кыргыздын улуттук маданияттын четке каккандан десек болот. Батыштыктардын идеологиясын, саясатын терең талдоосуз Европанын заманбап жашоосу жөнүндөгү идеяларын одоно түрдө Кыргызстандын баштапкы шарттарына механикалык түрдө өткөрүп берип жатабыз. Натыйжада батыш стилиндеги демократияга кыргыз элинин улуттук баалуулуктары карама-каршылык кыла албай, эскилик катары, артка кетүү, орто кылымдык көрүнүш катары каралып келүүдө. Көпчүлүк учурда мындай натыйжасыз кадамдар үчүн бюрократиялык олигархиялык мамлекет жоопту. Аны башка бирөө курган жок, өзүбүз курганбыз. Эми аны түп тамырынан бери бузуп, кайра куруу керек. Аны оңдоосок, бул система өнүгүү жолундагы негизги тормоз катары иштеп, алдыга жылууга тоскоолдук жаратат. Ошондон улам бизде өнөкөткө айланган кыйынчылыктар болуп келүүдө. Алар кайра болгон саясий толкундар, нааразычылыктар, мамлекеттин конституциялык түзүмүн кайра карап чыгуу натыйжасыз аракеттер, ошондой эле үмүт менен күтүлүп жаткан саясий стабилдүүлүктүн жоктугу. Биздин милдет бийлик башчыларынын арасында көп жылдан тарта калыптанып калган өлкөнүн демократиялаштыруу жаатындагы өнүгүүсүнүн мурунку тажрыйбасын заманбап өзгөрүү стратегиялуу көз карашына буруу башкаруу системасын өзгөртүү. Биз адамдарга евроцентризмдик салттардан баш тартышына жардам беришибиз керек. Дээрлик 30 жылдан бери өлкөдө демократиялык жана рыноктук реформалар жүргүзүлүп, тилекке каршы натыйжалары таптакыр тескерисинче. Алар социалдык бөлүнүү, тууганчылык, бюрократия, олигархия, коомдун криминалдашуусу, кедейчилик, руханий жакырчылык, маргиналдашуу жана тышкы миграциянын күч алышы. Анан кантип ушундай мамлекет ийгиликтүү болуп, элди туура жолго жетелейт? Эмне үчүн Кыргызстанда кылмыш мыйзамдарын гумандаштыруу процесси кыйынчылык менен жүрүп жатат? Кыргыздар айкөл эл болуп, өлүм жазасынан качып, айыппул салуу же уруудан журттан чыгаруу менен эле чектелип келбеди беле? Матриархат белгилерин башкаларга караганда көбүрөөк сактаган элдин арасында эмне үчүн гендерлик саясат туура жүргүзүлбөйт? Эмне үчүн эл өкүлү болгон парламенттин бар экендигине карабай, дагы бир элдик курултайды түзүү тууралуу маселени көтөрүп келишет? Кыргызстандагы демократиялык практиканын натыйжасыздыгынын себептери биздин коомго сиңип калган салттуу жана советтик мүнөздү баалабагандыктан улам. Анын артыкчылыктары менен кемчиликтерин билбегендиктен. Демек, цивилизацияларга мүнөздүү болгон демократиялык матрицаларды биздин коомдук системага таңуулоо терс таасирин тийгизет. Алар салттуу жана советтик коомдун баалуулуктарын эске алышса болмок. Жеке укуктарга караганда жамааттык укуктардын артыкчылыгы бийик тураарын унутуп, жеке адамдардын эркиндиктерин жокко чыгарып келебиз. А демек, демократиялык реформалардын ийгилиги демократиялык баалуулуктарды салттуу жана советтик система менен айкалыштырып, байланыштырууда болот. Ошондуктан маданий салттуу башкарууга кайтып келүү керек. Анткени туура жана натыйжалуу чечимдер тарыхын билген кыргыздар өз чечимдерин кандайча кабыл алганын билгенде жаралат. Эмнени жетекчиликке алгандыгын, кандай негиздерди, мотивдерди, кандай баалуулуктарга эл таянган.
Советтик көз караш менен глобалдашуу атаандашкан татаал аймакта цивилизациялардын кесилишинде жашап жатканыбызды түшүнүшүбүз керек. Мындай шартта башкаруу ишинде методологиялык көйгөйлөр кайрадан орун алат. Кыргызстан азыр татаал өлкөгө айланды. Көптөгөн процесстер аягына чыкпай, кийинкилер өз кезегин күтүп жатышат. Батыштын гана матрицаларын колдонуу туура эмес. Анткени мындай методология менен бурмаланган сүрөт пайда болот. Коомдук бийлик башчыларына болгон ишенбөөчүлүк жогору жана улуттук иденттүүлүктүн деңгээли өтө төмөн түштү. Коомдогу маданий ажырымдар кеңейүүдө, жаңы муундар келе баштады. Ушул жерден кыргыздар өз алдынча эмнеге жетишкенин эске алыш керек. Башка элдердин тышкы колдоосу менен эмнеге жетишти? Батыш цивилизациясына негизделген култулук системасын феодализмдик, капитализмдик, христианчылык жолдорун коомдун өнүгүүнүн бардык белгилүү этаптарынан кыргыздар өткөн эмес. Алгачкы жамааттык системадан жана феодализмдин баштапкы баскычынан гана өткөн. Россияга кошулуу менен аларда параллелдүү түрдө капитализм эмбрионалдык формада өнүгө баштады. Ал эми мурдагы жашоо курулушу эмнеси менен начар экенин талдабай, 1917-жылы алар социализмди түшүнбөстөн курууга мажбур болушкан. Бирок коммунисттик идеологдор кыргыздарга жана башка эзилген элдерге жок болуп бараткан маданиятка ээ калк сыяктуу жок болуп бараткан этнос катары аларга жалган идеяны таңуулашкан. Ошол себептен тарыхка кайтып, мурастарыбызды кайрадан карап чыгып, кыргыз элинин этникалык топ катары жашап кетүүсүнө өбөлгө болгон нукура баалуулуктарды табуу өтө маанилүү. 90-жылдары кыргыздар жаңы саясий долбоорду салттуу жана советтик аң сезим менен өлкөдө либералдык демократияны курууну башташты. Ошентип акыркы 150 жыл ичинде биз улуттук маданиятты, философияны, тарыхты, баалуулуктардын артыкчылыгын ойлонбостон 4-чү трансформациялык өзгөрүүгө катышып жатабыз. Азыр Кыргызстан реформа же модернизациянын эле этабында эмес, цивилизациялардын өзгөрүү этабында. Процесс башаламан, карама-каршы, күмөндүү жүрүп жатат. Салттуу коомдун баалуулуктарынан индустриалдык, постиндустриалдык, ошондой эле маалыматтык коомдун баалуулуктарына өтүүнүн татаал процесси жүрүп жатат. Өнүгүү алдыга гана эмес, артка да кетүүдө. Заманбап коомдон архаикалык салттуу коомго. Бул эмне? Бул ар бир адам өз ордун билген өтө так жана түшүнүктүү эрежелери бар катуу структураланган коом. Бирок ал өзүнүн инсандык мыйзамдары жөнүндө жетиштүү деңгээлде кабардар эмес. Натыйжада ал өзүнүн кызыкчылыктары башкалар тарабынан кысымга алынаарына макул, же ал өзү башкалардын кызыкчылыктарын тепсөөгө даяр. Бул коом прагматикалык, рационалдуу ой жүгүртөт, а бирок эркин жана абстрактуу ой жүгүртө албайт. Бул консервативдик коом дүйнөнү өзгөртүүгө даяр болгон айрым билимдүү жана харизматикалык мүчөлөрүнүн жардамы менен өнүгөт. Мындай коом топтор, жамааттык, коомдук кызыкчылыктар жеке адамдын кызыкчылыгынан жогору турган коом. А мындай коомдо эң башкысы конституция жана мыйзамдар эмес, элдик каада-салттар жана үрп-адаттар мыйзамдары катуу сакталып, бийик турат. Батыштын идеялары жана мисалдары жакшы кабыл алынбайт. Кыргыздын жашоо баалуулуктары идеология, программалар, пландар жана концепциялар эмес, салттар, дастандар, ырым-жырымдар болуп саналат эмес. Салттар, дастандар, ырым-жырымдар болуп саналат. Салттуу коомдун негизги баалуулуктары адамдар, коомдук ынтымак, бийликти урматтоо, рационализм, аскетизм, коллективизм, коомдук кызыкчылыктар, ата-бабаларынын мыйзамдарын кастарлоо, ыйыктык, өз ара жардамдашуу, толеранттуулук, теңдик, адеп, ахлак жана этика, трайбализм. Алар анархаизм болуп көрүнгөнү менен өлкөнүн маданий чыңдалуусу үчүн маанилүү. Бул эрежелерди так билбесе да, бирок эсте. Бирок архаика абдан маанилүү суроого жооп. Маселен, биз кимбиз? Кайданбыз? Биздин максат? Бул баалуулуктар байыртадан түптөлгөн маданий негиздер, исламга чейинки байыркы доорлордон бери сакталып, акыркы жылдары кыргызчылык делген терс мааниге түшүнүккө ээ болуп уланып келүүдө. Бирок анын жамааттык,
тилектештик жашоо эрежелери кыргыздарда жок болбой, этнос катары сакталып, өз мамлекетине ээ болууга мүмкүнчүлүк берди. Бул баалуулуктар менен күрөшүүнүн кажети жок. Жөн гана буларды туура колдонуу керек. Бул баалуулуктарды келечекке жаркын жол салган демократия деп аталган коомдук мамилелердин тутумуна киргизүү туура. Жамааттык ой, прагматизм жана сакталуу принцибинин негизи болгон улуттук үрп-адаттар менен күрөшүү бул жаңылыштык. Адамдарды маңкорттукка жана биз буга чейин күбө болуп келген өзүнүн улуттук баалуулуктарын жоготууга алып келет. Аларды кыргыздын мүнөздөмөлөрүнө ээ болгон ачык жана эркин коомду өнүктүрүүнүн негизги булагы катары карашыбыз керек. Мисалы, англичандардын, немистер, индустар, жапондордун өзүнүн маданияты бар. Алар демократияны куруу менен өз салттарынан, элдик мыйзамдарынан баш тартышкан жок да. Тескерисинче алардын тезирээк өнүгүшүнө, күчтүү жана мыкты өлкө болушуна шарт түздү. Англис, немис, француз демократиясы бул улуттук маданияттын, байыркы цивилизациянын жана христианчылыктын биригиши. Ал эми азыркы кыргыз мамлекети, кыргыз маданияты, кыргыз эли кандай? Анын руху кандай? Анткени маданият бул бир гана музыкалык аспаптарда ойноо жана иш кагаздарын мамлекеттик тилге которууда эмес. Эң биринчиден элдин рухунда. Базар экономикасына жуурулушуп, жоголуп бараткан салт санаадан турган элдик мыйзамдарыбызды кантип сактап калабыз? Ал эми башкаруу бийлиги 1000 жылдык баалуулуктардын ордуна эмне сунуш кыла алат? Япониялыктар синтоизмдин идеологиясына таянып, күчтүү улуттук рухка ээ экендигин далилдешти жана акылга сыйбаган кадамды жасашты. 50 жылдын ичинде дүйнөдөгү экинчи экономикалык державага айланып, феодализмдин кеч этабынан реформаларды башташты. Башка ийгиликтүү мамлекеттердин элдери да демократия улуттук маданияттын негиздерине таянып киргизилиши керек экендигин далилдешти. Батыш маданияты жалпысынан христиан дининин баалуулуктарына негизделген. Англосакстар демократияны өздөрүндөгү табигый баалуулук катары кабыл алышса, башка европалык элдер жалпы баалуулук катары кабыл алышат. Азия элинде мамлекет эң жогорку баалуулук болуп саналган. Бул биздин негизги айырмачылыгыбыз. Чыгышта илгерки заманда эле батышка ылайык келбеген карама-каршы цивилизация пайда болгон. Демек, өлкөнү модернизациялоодо мурдагы цивилизация өзүнүн өнүгүү жолунан жогору коюлбашы логикалуу көрүнүш. Адаптациялашуу билиминин негизинде көптөгөн элдер гүлдөп өсүштү. Ошол себептен батыш баалуулуктарын толугу менен албай, биздин маданиятка жөн гана ылайыкташтыруу маанилүү экендиги айдан ачык. Биз бул баалуулуктарды өнүгүүнүн кошумча булагы катары эле карашыбыз керек. Башкача айтканда, улуттук маданиятты демократиянын карама-каршылыгы катары эсептебеш керек. Аларды гармониялуу айкалыштыруу зарыл. Туура эмес ыкмалар жаш демократия өлкөлөрүндө көп колдонулат. Мындай кадам жаңы муундун өкүлдөрүнүн улуттук баалуулуктардан баш тартуусуна алып келет. Ийгиликтүү мамлекет болуу үчүн улуттук баалуулуктар бийик сакталып, биринчи кезекте өлкөнүн баш мыйзамына киргизилиши керек. Заманбап кыргыз коомчулугунда калктын негизги катмары дагы деле болсо салттуу баалуулуктарды карманып жашап келет. Тилекке каршы ааламдашуу жана урбанизациянын таасири астында бул көрүнүш тездик менен талкаланып келүүдө. Өлкөнүн калкы тез эле чет өлкөлүк идеологияга азгырылып, өздөрүнүн рухуна жакын, тааныш жана ыңгайлуу болгон маданий негиздерин жоготууда. Ошондой эле мурунку баалуулуктар, каада-салттар, үрп-адаттар, жүрүм-турум эрежелери бузулуп жатат. Кыргыз коомчулугунда буга чейин тааныш эмес жана кыргыз коомчулугуна жат келген жаңы баалуулуктар пайда болуп, тездик менен жайылууда. Айталы, кандай гана жол менен болбосун жеке баюуга, ар кандай жол менен бийликке умтулууга, убактылуу жыргалчылыкка жана адепсиз жол менен киреше табууга элдер көнүп бара жатышат. Коомдо бөтөн башка баалуулуктарды активдүү алып жүргөн жана жайылтуучу болгон социалдык сегменттер түзүлүүдө. Чындыгында, Кыргызстанда бири-бирине атаандашкан бир нече маданияттар өнүгүп бара жатат.
Бул башкаруучу жана башкаруучулардын жүрүм турумунан, ой жүгүртүүсүнөн ар кандай формада күрөш жаралууда. Бийлик менен оппозициянын, шаардыктар менен маргинал, патриоттор менен патриот эмес адамдардын, кыргыздар менен кыргыз эмес, ар кандай конфессиялардын атаандаштыгы. Кырдаалды туура диагноздоо жана аны башкаруу үчүн бизде эмне бар? Бардык бийлик номенклатуралык, командалык административдик тутумдун түпкүрүнөн чыгып, демократияны соода-сатык жүргүзгөн сүткор бюрократияга айлантуу шартында бюрократиянын жана олигархиянын колуна топтолгон. Рухсуз жана принципсиз, коркок, жаңылуудан корккон бюрократия. Базар экономикасына таянган, бирок демократияга ишенбеген бюрократия. Бул бардык постсоветтик өлкөлөрдүн айырмасы жана трагедиясы. Бул бюрократия өзүнүн ролун күн сайын техникалык функциялардын негизинде аткарып, бүтүндөй элдин келечегин долбоорлордо эмес, күнүмдүк жеке жашоо көйгөйлөрүн чечүү менен эле алек. Бул башкаруучу таптын адатта 2 күн тартиби болот. Бири өзүм үчүн жашыруун, кеңири жарыялоого жатпаган нерсе өзүн кандай гана болбосун бийликте сактап калуу. Экинчи күн тартиби коом үчүн бийликте калуу максатта коомдук жыргалчылыкты түзүү. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Адамдын жарандык позициясы лидер, башкаруучу элитанын 3 нерсе менен инстинкт, эрк жана иш-аракет менен чагылдырылат. Сталинизм жылдарында чыныгы маданий баалуулуктарды алып жүргөн элита өлтүрүлүп, жок кылынган. Иш-аракетке болгон эрк жана мотивация басылган. Ошол аракеттин элеси, инстинкттери гана калган. Сталиндин көзү өткөндөн кийин СССРде номенклатура бийликке келген. Башкаруучу тап, алардын эрки басылып, инстинкттер башкы ролду ойногон. Адамдар инерциянын күчү менен башка мотивациялары алсыз болуп, биринчи кезекте өзүлөрү жөнүндө ойлошкон. Демек, ошондой мотивация менен кандайдыр бир алдыңкы идеяларды же чечимдерди күтүүгө болобу? Бюрократия азыркы формасында буйруктардын жана чиновниктердин күчү көп жана чоң болгон мамлекеттик корпорацияны гана кура алат. Демократиялык мамлекет бул тегерек стол мамлекет болуш керек. Анда бардык күчтөр биригип өлкөнү курушат. Бардыгы бирдей жана келечекке болгон ишеним менен иштешет. Өлкөдөгү азыркы кырдаалдын айырмасы жана өзгөчөлүгү эмнеде? Бийлик өкүлдөрү жаркын келечек куруп жатабыз деп ойлошот. Бирок ага эч ким ишенбейт. Азыр өлкө ошол мурастардын калдыктарын жеп жатат. Андан кийин эмне болот? Бул көрүнүштүн жаманы мындай өлкөнүн жана мындай курулуштун келечеги жок. Биринчи вариант, биз жогоруда айтылгандай жоопкерчиликти өзүнө албай, коркоктук менен иш алып барган номенклатураны билебиз. Концепциялар номенклатуранын жашоосунда экинчи орунда турат. Биринчи орунда өзүн сактоо инстинкти. Ал эми мамлекеттик, улуттук багыттагы иштер жана милдеттер минималдуу түрдө бийликти канааттандыруу максатта көбүнесе өзүнүн кызмат ордун сактап калуу иретинде эле ишке ашырылат. Экинчи вариант, азыркы учурда башкаруучу тапты жана бюрократияны коомдуу улуттук саясатты иштеп чыгууга жана заманбап чакырыктарга шайкеш келген улуттук кызыкчылыктарды кристалдаштырууга багытталган. Өзгөрүүлөрдү уюштуруу боюнча мамлекеттик иш-аракеттерди шашылыш түрдө ишке ашырышыбыз керек. Биз жарандык коомду тарбиялоо боюнча саясатты айтып жатабыз. Башкача айтканда, жооптуу, кесипкөй даярдалган жана патриоттук бюрократия. Номенклатуралык бюрократиянын жарандык жолго өтүү багыты постсоветтик өлкөлөрдө жетишсиз жана натыйжасыз болду. Демек, адамдарды өзгөртө турган, өзгөрүүлөрдү көбөйтүүгө жөндөмдүү, жакшы инженердик түзүмдөр, моделдер жана механизмдер ишке киргизилиши суроо талапка ээ. Үчүнчү вариант ортоңку. Саясаттанууда колдонулган уюштуруу бюрократия деп аталган башкаруунун түрүн түзсө да болот. Ал башкаруу аппаратынын мүчөлөрүнүн индивидуалдуулугун жокко чыгарбайт. Бирок мындай ыкма менен бардык негизги чечимдер жана идеялар командада, жамаатта бышат. Бул узак убакытты талап кылган фактор болбогон, улуттук лидер жок болгон өлкөдө колдонула турган узак эволюциялык жол.
Бирок харизматикалык лидердин жоктугу көйгөй эмес. Анын болгону кандайдыр бир теорияга таянып иш алып барганы маанилүү. Саясатчыларга келечектин макетин курууда билимине, философиясына, идеологиясына, тажрыйбасына, интуициясына, акыл эстүү ой жүгүртүүсүнө таянып, максаттарды аныктоодо дагы башка жолдор бар. Ошондой эле бул жерде албетте инсандын тарыхтагы ролу, баскан жолу, саясий лидерлик сапаты, улуттук лидерлик мүнөзү маанилүү. Коңшуларыбыз бизден айырмаланып, убакытты текке кетиришкен жок. СССР кулагынга чейин эле алардын кайыгы сууда калкып чөкпөй турган маданий баалуулуктары болгон. Жакынкы убакка чейин бизде андайлар болгон эмес. Өзүбүздүн улуттук долбоор болгон жок. Саясатыбызга дал келген, ар бир адам эмнени курушу керектиги тууралуу муундар ортосунда түшүнүк болгон жок. Айталы, чоң аталар феодализмди курушкан, аталар социализмди, балдар болсо жапайы капитализмди. Биздин талтайып турган позициябыздын себеби ушул. Саясий топтордун, күчтөрдүн түзүлүшү, бийликте орун алмашуусу, номенклатуранын алмашышы, мүлктөрдү бөлүштүрүү Кыргызстанда ар дайым болуп жаткан көрүнүш. Социалдык байланыштарды чыңдоо максатта социалдык мамилелерди кайра куруу процесстери жүрүшү керек. Тилекке каршы мындай аракеттер дээрлик көрүнбөйт. Адамдар дагы деле эркин эмес экени айдан ачык. Бул коомдун келечегине кооптонуу жаратат. Башкаруучу элитанын башаламан иш аракеттери, алардын так жана даана конкреттүү планы, идеологиялык артыкчылыктарынын жоктугу жана өлкөнүн өнүгүүсү боюнча бирдиктүү көз караштын жоктугу тынчсыздандырат. Өлкө кош сезим менен жашайт. Элдер бийлик профессионалдуулугун жоготуп, кооптуу башаламандыкты, пассивдүүлүктү жана заманбап чакырыктарга жетиштүү деңгээлде жооп кайтарууга жөнөмсүздүгүн көрсөтүп жатканына нааразы. Мамлекеттик иш-аракеттер экинчи планда калып, техникалык бюрократиялык процедуралардын негизинде эле эптеп-септеп бар болуп келет. Жыйынтыгында бийликке элден кескин сын пикирлер түшүп, элдер системаны, бийликти түп тамырынан бери өзгөртүү керектигин талап кылышууда. Коомдогу кызыкчылыктардын кагылышы бийлик менен жарандык коомдун өз милдеттерин, максаттарын эки башка түшүнүп кабыл алышында. Азыркы тапта социалдык байланыштарды чыңдап, коомдук мамилелерди кайра куруу процессин жаңыртуу өтө маанилүү. Эки тараптын ортосундагы диалогду баштап тереңдетүү керек. Бул байланыштагы сын пикирлерди айыптоосуз жана ультиматумсуз кабыл алып ишке ашыруу керек. Башкаруучу класс жарандык бюрократияны алдын ала иш жүргүзүп, демократиялык кыймылдарга жетекчилик кылышыбыз керек. Бул жарандык коом тарабынан дагы, эл аралык чөйрөлөр тарабынан дагы бийликке болгон жалпы ишенимди арттырат. Ушундан улам жарыяланган экономикалык программаларга карата пессимистимдик көз караштар пайда болуп, демократиянын артка чегинүүсү жана өлкөнүн авторитаризми артка тартылууда. Башкаруучу класс позициясы эң начар болгон күчтөргө колдоо издөө стратегиялык жактан маанилүү. Бийликтин демократиялык күчтөр менен кызматташуусу административдик жаңы идеяларды жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Мындан башка сценарий мамлекеттин акырындык менен деградацияланышына жана изоляцияланышына алып келет. Эми өлкө өз саясатын иштеп чыгып, улуттук максаттарды жана милдеттерди түзүп, куруу убада саясатына чекит коюуга мүмкүнчүлүк алды. Чыныгы туруктуулук, демократия жана салттын урматталышы менен гана болот. Кыргызстан өзүн дүйнөлүк коомчулуктун жооптуу мүчөсү катары алып жүрүүгө үйрөнүшү керек. Дүйнөлүк державалар бизге тажрыйбасыздыгыбыз үчүн кандайдыр бир жеңилдиктерди берет деп күтпөшүбүз керек. Кыязы бул маселеде тескерисинен алардын талап кылуусу жогорулайт. Бул үчүн өлкөдөгү кырдаалды түп тамырынан бери өзгөртө турган ырааттуу иш-аракеттердин тизмеги талап кылынат. Биринчи, салттуу жана советтик өткөн мезгилден келечекте өнүгүү потенциалын көрө билүүнү жана пайдаланууну үйрөнүү керек. Экинчи, улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен мамлекеттик башкарууну реформалоо керек. Үчүнчү болсо, мамлекеттик аппараттын жана жарандык сектордун кызматкерлерин улуттук маданият жана тарыхтын негиздерин окутуу боюнча мамлекеттик механизм иштеп чыгуу керек. Төртүнчү, улуттук маданий механизмдерди колдоно билген, демократиялык баалуулуктарды алып жүргөн коом ичиндеги адистерди бийлик бутактарына тартуу. Бешинчи,
Башкаруу реформасына билим берүү жана илим тутумун киргизүү керек. Айталы, кадрларды кайра даярдоо, практика, магистратура, аспирантура, тажрыйба алмашуу жана башка. Глобалдашкан дүйнө билимдүү келечекке, билимди башкарган жана жаңы билимди түзө алган адамдарга таандык. Акыркы салттарга жана демократиялык эркиндиктерге кол салбаңыз. Демократиялык кайра түзүүлөрдүн активдүү катышуучусу, шериктеши кылыңыз.